Бийыл ушундай болду. Быйыл ушундай болду. Кыш эрте түшүп көпчүлүк дыйкандардын дээрлик 100%-ныкы калып кетти. Болбосо калбайт эле. Дыйкандар күзүндө буудай, пияз эгет эле же картошкага жер даярдашмак. Кудайга шүгүр, үшүк албаптыр. Жаңы боюнча эле 35 сотук жеримден 15 тонна сабиз жыйнайм деп ниет кылып жатам. Şu yığıştırıyoruz енді. Сабыздарды күзде көйлеп алса болот эле. Сабиздерди күзүндө казып алсак болмок. Бирок кардар жок. Өткөн жылы көрдүңүз, сабиздер 5 сом, 4 сом, 3 сомдон да сатылды. Чыгымды каптабай калат деп бир аз артка сүрүп отуруп, суук түшүп, сабиздерибиз казылбай калып кетти. Бұл сабиз негізінен основной былтыры қалды. Былтыры эрте суук түшүп, кышты эрте келишменен сабизди көпчүлүк аянттары казылбай калып кетти. Ошого байланыштуу быйыл казып алып жыйнап жатат. Мурда деле калган, анда көп калбайт. Негизинен дыйкандар өзү калтырып койгон аянттардан болгон. Атайын кыштан чыгарып жазда сатабыз, эрте жазда сатабыз деген пландар болгон. Но быйыл көп сабиз калды. Бирок азыркы күнгө баарын казып алып, өзүңөр көрдүңөр. Базарларга барып, атайын кардарлар келип, кардарлар сабизди алып кетти. Сабиз 15 сомдон yangi qasım. Көп келиапты былтырга караганда. Былтыркыга караганда көп келип жатат. Быйыл көбү казылбай калып кеткенде. Эмнеге дегенде кыш эрте келди быйыл. Эми жер жетилип, дыйкандар казып алып келип жатышат. 5 күндүн ичинде көбөйө баштады. Былтыркы сабиздер калган эмес. Азыр жалаң гана жаңы казылгандар келип жатат. 5 күндүн ичинде энди көпөйө башлады.